Oğlusu үйде. Erkekтердің оңолусу мечитте, бузуклардын оңолусу түрмөдө дейт да алымдар. Бул аялдардын оңолусу ал үйдө болот. Аял сыртта канча жүрсө, ошого жараша бузулат, бул билип коюңуз. Бузулуу дегенде эле сөзсүз зына кылып, арак ичип кетет деп аткан жерим жок. Дүйнөгө болгон ачкөздүк, үй бүлөгө болгон кайдыгерлик, талалаганга адаттанганы, анан ар кандай жамандыкка кабылып калганы чекесинен бир кайсыңыз бирисин айтып кетем мен. Ошон үчүн иншалла эркек дагы эгерде мечитке келбей турган болсо, дүйнөнүн аркасынан кууп жүрө турган болсо, эркек бузулат ал дагы. Ошон үчүн ар биринин оңолуу чөйрөсү бар. Жаштардын бардыгын илимге киргизели. Балдарыбызды, кыздарыбызды, эркектерибизди алхамдулилlah тияк бияктардан жаман жерде жүрбөй, мечит менен байланышсын. Алланын үйү менен. Үйдөгүлөр болсо алхамдулилlah бала чака үйдүн куту. Үйдүн булар болсо, булар үйдүн очогу болот, аял заты. Алхамдулилlah, эркекти алып келгендерди үнөмдөп, балдарды жакшы тарбиялап, турайм, совсем эле көчөгө чыкпай койсун деп аткан жерибиз жок. Күйөөсү менен чыгып келсин, сейилдеп келсин, машаалла, умурага барып келсин, ажыга барып келсин, даватка чыгып келсин, тууган уруктарга барсын жакшылык жамандыгына. Анча-мынча эс алып келсин, бирок махрамы менен, бирок жөн эле көчөдө жүрүп алып эле жарым жылаңач болуп, нар жак жерде кыдырган ал болбойт ал. Sizge